Программаңызды улантабыз. Жаңы кошулгандар үчүн ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп учурашып алалы дагы бүгүнкү теманы жар салалы. Бүгүнкү тема мисалы үчүн азыркы тапта айымдардын тойлорго канча акча сарптайт, анан дагы айымдар канчалык деңгээлде азыркы тапта баягы тойлорго барган чыгымдарын дагы эсептеп айтор. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Ал мен жогоруда айтып өткөндөй эле бүгүн ошол сиздердин бир өйүткөн же болбосо кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо биздин коногубуз жооп берет деп айтып өткөндөй эле биздин дагы студиябызда жаркыратып коногубуз келип калган чагы. Анан кестеш бул жерде биздин баягы көйгөйлөрдү чечип берген деп айтсак болот. Өзүнүн жаштыгына карабай бул киреше булагын ачкан. Мен аябай таң калып ошол эле учурда баа берип турам. Бул баягы көйгөй бул кызыбызды, биздин коногубузду тийбей өткөтсө керек. Анткени түркүн түстүү канчага жакын бир 500дөн ашуун деп кое берели. Кийимдердин түрлөрү бар. Өзгөчө оронгон айымдарга дагы, жөнөкөй айымдарга дагы ылайыктуу баардык деги эле сиздин ой талаптарыңыздарды жооп бере тургандай көйлөктөрлөрдүн түрлөрү бар. Анан кесиптешим тааныштырып атсың. Кудайбергенова Алия бүгүн студиябызда конокто. Ассаламу алейкум. Vanilla Driss прокат магазининин дүкөнүнүн жетекчиси. Ассаламу алейкум. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Сизге эртең менен туруп келиш кыйынчылык деле тудурбаса керек, анткени эртең менен канчалык гана кыздарды жибересиз, эл менен амандашып алсаңыз болот, биз сизге эркин микрофон берели. Саламатсыздарбы? Кыргыз журтчулугу менен жакшы бир азыр биздин эми түшүнсө болот, аябай толкунданышы мүмкүн. Анан Vanilla Driss. Эмне үчүн Vanilla Driss? Vanilla Driss бул ванильное платье деп коюлган. Бул Vanilla Driss ачылганына 1 жыл болду. 1 жылдан ашык иштеп келе атабыз. Жакшы. Анан ошол дүкөн кандай сиздерге мындай салым кошту? Канчалык азыркы тапта канчалык өнүктү? 1 жылдын ичинде жакшы эле өнүктү десем да болот, бирок өнүгө турган дагы көптөгөн иштерди жасаш керек. Эң жакшы. Баягы жаштыгыңызга карабай бул киреше булагын ачтыңыз, бул хобби же? Бул мен хобби деп айтсам болот, өзүм бизнесим деп айтсам болот. Анткени мен жаш кезимден эле бул тилегим болчу. Кичине кезимден эле мен мындай тилечим да. Анан эми ушул жашка келип тилегиме жеткениме абдан ыраазы болуп атамын. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы канча жаштан ачты, 1 жыл болсо өзү канча жашта, каякта окуйт, эмне менен алектенет деген суроолор болсо анда биздин коногубуз жооп берип өтсүн, өзү тууралуу дагы кыскача маалымат. Мен 19 жаштамын. 19 жаштан баштап бизнести ачып азыр иштеп келе атамын. Өзүм студенткамын. МУКта окуйм, Кыргыз эл аралык университетинде. Азыр заочный формага өтө алдым, чтобы бизнести жакшы алып кетиш үчүн. Ошол менен окууну дагы, бизнести дагы чогуу алып атамын. Но айта кетсем, абдан жакшы да бул бизнес өзүм үчүн. Анткени мен өзүм айымдарды сулуулаганды абдан жакшы көрөмүн. И өзүм дагы мындай жакшы көрөм да, ушундай сфера менин сферам болгон үчүн ушуну тандап алдым. Эң жакшы. Анан баягы биздин студенттерге өзгөчө мотивация берип өттүңүз окшойт, анткени бир эле окуу менен чектелип калып, мен даже окуума жетишпей атам деген биздин студенттер бар да. Анан ошол окуусун дагы, анан жеке ишин дагы тең алып кеткен. Кандайсың? Бул дагы бир нерсе, студент болуп жүргөндөн кийин өзүңдүн профессияңды айтор дагы башка бизнестер менен алек болсоң дагы, себеби кийинки алдыдагы келечектеги баягы ой чабыттарына, иштерине өтө жакшы көрсөтүп бере алат. Себеби окууну бүткөндөн кийин жумушка же болбосо кайсыл жактарга барсаңар, сизди баягы профессионалдык түрдө көз караш менен карашат, бирок андай эмес, себеби дегенде биз деле андай жашоодон деле өтүп келсең да болот. Студенттик күндөрдө мисалы үчүн окуп барсаң, сен билесиң да, сен буга чейин эмнени окуп жүрдүң деген сыяктуу нерселер болот. Жок, студент маалында бардык нерсени көрүп,
баягы ичине балкып чалкып жүрүш керек, себеби дегенде кийинки көрсөткөнгө жакшы болот. Ооба, бизге ысымыңыз билдирүү келген болчу. Алия Азаматсың, жаш ишкер деп буга чейин жакшы бир өздөрүнүн каалоо тилектерин айтып атат. Экинчи асыңа сиз өзүңдүн кесибиң жөнүндө айта кетсең дейт. Мына окуп атасыз. Кайсы кесипке окуп атасыз? Мен өзүм экономист, мен финучет, кредитированияда окуймун. Азыр экинчи курсмун. Биринчи курсту очныйда окусам, азыр эми дистанционного өттүм, чтобы бизнесимди дагы, окуумду дагы чогуу алып кетиш үчүн. Но жакшы экөөнү чогуу алып кетип атам, жетишип жатамын. Эң жакшы. Анан көйнөктөр кайсыл жактан келет? Көйнөктөр меники Швейцариядан келет, Турциядан келет. Көбүнчө заказ кылчык ушуга чейин. Бир жылдын ичинде биз заказ менен алып келгенбиз. Азырынча мен өзүм менеджерим да бар, и дизайнерим да бар. Только ошо заказ менен кылып атабыз да. Брендовый көйнөк чыгарган жатабыз. Эң жакшы. Демек, Vanilla Dress дегенде бир өзүнчө стилди элестетсе болот экен да бул, кийинки күндөрү дагы иншаллах деп өтөлү. Анан көйнөктүн баштапкы баасы канчадан башталат? 500-төн 3000-ге чейин болот. Ошондо каждый человек өзүнө ылайыктуусун табып табылса болот да. Бюджетине жараша, вкустарына жараша, на любой вкус, на любой цвет и на любой бюджет көйнөктөр бар. И каждый клиенттин өзүнүн табитине жараша мен тандап беремин. И каждыйына карап платьяларды подбирать этип бересиз. Да. Эң жакшы. Анан биздин азыр сыналуу көрүүчүлөр, телекөрүүчүлөр жолукчан айымдар көрүп аткан болсо, жакында тойлор бар болсо, анда дал ушул Алия айымга Vanilla Dressке кайрылсаңыздар болот экен. Өзгөчө жолукчан айымдар үчүн кесиптеш, баягы өзүн жеңдүү, ичи көрүнбөш керек, биздин шариятка ылайыктуу кылып, мына өз жогоруда бизде эфирден сырткары дагы айтып өттү эле, атайын дизайнерлерге буйрутма берип биз тиктирип атабыз, өз болгон аракетибизди кылып атабыз деп терең ыраазычылык билдиребиз. Анан ошол биздин оронгон айымдарыбыз, жөнөкөй эле айымдарыбыз кайсыл жактан барып ала алышат? Дарегиңизди айтып өтсөңүз. Чүй проспект, Молодая гвардия. Көчөсүндө, Айыл банктын ичинде ичинде. Ардактуу эле көрүүчүлөр, кимде ким жакында кесиптешим айтып өткөндөй эле тойлор бар болсо, анда Чүй проспекти Жаш бульварынан барып, Айыл банктын жанында экен. Ошол жака барып, көйнөктөрдү карап көрсөңүздөр болот. Же болбосо эфирден сырткары бизге байланышсаңыздар, биз так дарегин айтып өтөбүз, иншаллах деп өтөлү. Анан бул көйнөктөрдү сөзсүз түрдө сиздер жуйсуздар, же болбосо химчисткага бересиздер. Химчисткалар менен иштешесиздер. Кандай болот бул жагы? Мен химчистка менен иштешкенде жогоруда айтып кеткендей, менеджер дизайнерим бар. Дизайнерим болгондо өзүнүн реставрация жагы бар, химчисткасы, покраска деген болот. И каждый клиент келгенде мен көйнөктү броньдоп койгондо химчисткага берип жиберем, бир күн, 2 күн эрте. Аны химчисткалап, тазалап, оңдой турган жерлерин оңдоп, үтүктөп беришет да. Ошондо менин конокторум келип, ал эле кийип кетишет да. Эң жакшы экен. Анан баягы биздин коомдун азыркы учурдагы айымдардын табити кандай болуп атат? Кандай модельдерди кийгиси келип, актуалдуу кайсыл модельдер болуп атат? Бүгүнкү күндөгү 2019-жылкы модадагы кийимдер азыр кандай түстө, кандай өңдө, же болбосо узунбу же кыскабы, айтор азыр жаштар кайсыга басым жасоочу? Кыздардын табити ар кимдики ар кандай экен. Бирөөсү узун каалайт, бирөөсү кысканды каалайт. Анан ошого менен жараша кыздардын табитине жараша мен көбүнчө заказ менен иштейм. Платьяларды заказга берип, тиктирип алабыз да. Менде азыр көйнөктөр бар. Аларды кыздардын именно мнениясы менен заказ кылып келем да, чтобы аларга жагыш үчүн и аларга да жагыш үчүн ошол эле учурда капчык какпай тургандай болот. Эң жакшы экен. Анан баягы узун көбүнчө узунду сурашат, узунду колу чабыктарды.
көбүнчө кара түрдөгү, кызыл түрдөгү пышныйлар да азыр көбүнчө актуальный да. Эң жакшы. Марватова ишиңиздерге ийгиликте билдирүүсүн калтырган экен. Бүгүнкү күндүн темасын дагы эске салып өтөлү, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө биз ушул айымдар тойго баратканда канча чыгым сарпташат? Анан баягы көйнөк эле канча болот? Негизинен сиздер тойго баратканда канча чыгым сарптайсыздар? Макияж болобу, же болбосо көйнөк болобу, бардыгын жазып өтсөңүздөр болот. Сиздердин ойпикириңиздерди күтүп жаткан чагыбыз. Ал эми бизде конокто. Vanilla Dress сода мода үйүнүн негиздөөчүсү Алия Кудайбергенова кимдин суроолору бар болсо өздөрүнө жеткизип жана коногубуз жооп берүүгө дайымдай. Анан дагы сүйүнүчтүү нерсеси азыркы тапта кыздардын суроо талабы, ой талабы десем дагы болот. Узун көйнөктөргө баягы сунуштар түшүп жаткан экен. Биздин коногубуз айтып өткөндөй эле. Чынында бул деген жакшы жаңылыктардын бири экен. Алия айым, өзүңүз эми биздин телекөрүүчүлөргө кандай жаңылыктар, кандай пландар алдыңкы күндөргө? Алдыңкы күндөргө көп эле пландарым бар. Анткени мен жакында еще чоңойткон жатам бул бизнесимди. Бир эле айымдарга эмес, мырзаларга дагы костюм киргизип, ошондой эле жаш 12 жаштагы балдарга корпоративке жакын формаларды киргизейин деп атам, чтобы Новый годторго барганда бизден келип алганга тоже на прокат болот. И жакында өзүм брендовый платьялар чыгарган жатам, Алия бренд деп. Только на заказ болот тоже. Кыз узатууга свадебный көйнөктөрдү тоже заказ кылса болот. Азырынча мен көп вот заметила да, то, что көп кыздар өзүнүн мечтасындагы платьяны табышпайт экен. Ошогуну өзү сүрөттөгүдөй кылып, эскизди мага даярдап берсе, точно каалагандай кылып биз тигип беребиз да. Мен ошо жакында эле дизайнерим болду. Жакында эле иштешип баштадым. И каждый гостимдин табитине карата тигип беребиз. Азыр андай айымдардын кыялдарын буюрса орнотот экенсиздер да. Менин кыялым ушул деп үйүндө жатып эле WhatsApp аркылуу жиберип койсо, демек бир нече күндөн кийин Алия айымдан өз колуңуз менен алып кетсеңиз. 3-4 күндүн ичинде даяр болот. Эгер эскизин эле мага жиберип койсо, даярдап эскизин размерлерин эле жөнөтүп койсо, бир жумага жетпей даяр кылып беребиз көйнөктү. Аябай жакшы жаңылык экен. Эми Алия айым, биз бир клипке кезектеп өткөнбүз дагы, андан кийин кайрадан сиздер менен сапарыбызды улайбыз. Алыстабаңыздар. Алия айымга кандайдыр бир сурооңуздар болсо да жиберсеңиздер болот. Анда клипке кезек берели. Жазарым балтатыган балдыр тили бар, балам бактым балам базарым. Алияй депем ай, балам бактым балам базарым. Гүлдөдө кылган медерим, көзүмдөгү эки карегим, кантам таттуу гүлдөн тартып, кандан чыккан асылдан эгим. Алияй депем ай, кагылайын орун басарым. Самаганда жетер кулачым, сагынганда жетер кубатым. Башкаларга эч бир алмашпас, бар байлыгым мүлкүм мурасым.
Динара аркылуу эжекебизге ыраазычылык билдиребиз, чындап эле бала чагыбызга кайтып окшойт. Мына мисалы ушул эжекебиздин деле көйнөктөрү кандай сонун, негизи чүпүрөк адамдын көркү деп бекерден айтылбаса керек. Сулуулук дүйнөнү сактап турат дейт. Бизди сулуулаган дагы чүпүрөк болот азыр учурда, өзгөчө мисалы үчүн сулуу эмес айым жок дейт, тек гана өзүн карабаган айым бар дейт. Андыктан мына өзүбүздү карап, сулуулап жасап турсак, албетте көчөдөн эмес, үйдөн десем да болот, себеби дегенде биздин мырзаларыбыз дагы кызганып баштачу эле, эмнеге силер көчөгө жасанып чыгасыңар деп. Албетте үй ичинде жасанып сулуулап жүрсөт, ана дагы өзүбүзгө туура кам көрүшүбүз керек. Биздин коногубуздун дагы бети аябагандай тунук, сулуу экен, өзүңүзгө кантип кам көрөсүз? Өзүмө көбүнчө мен как визажист дагы болуп кетем. Мен чач, макияж дегендерди дагы өзүм жасайм. Жасай бересиз. Андайларды. Демек, сиз баягы акча сарптабайт экенсиз да. Биринчиден көйнөгүңүз бар, экинчиден өзүңүз эле бетиңизди боеп, чачтарыңыздагы баягы ар кандай жасап алардыкы да өзүм жасаймын. Мына сага. Мындан сырткары биз көрүп калганбыз сиздердин баягы мода үйүңүздөрдөн клатч деп коебуз азыр, заманбап сөз менен айтканда, клатч жана башка аксессуарларды кошуп бересиз. Диадема, бут кийимдерди дагы кошуп беребиз. Как бонус сыяктуу дагы кетет, как подарок сыяктуу болуп да кетет. Бул көйнөктүн баягы табитине карап, ошол көйнөккө жараша подбирать этип беребиз өзүбүз. Эң жакшы экен. Анда Алия айым сизге баягы терең ыраазычылык билдирет экенбиз дагы. Сизге эркин микрофон берели. Ушул жумушуңузду өзүңүздүн жаш болгонуңузга карабай канчалаган жаш айымдарга, ошол учурда мырзаларга дагы мотивация берип өттүңүз окшойт бүгүнкү таңда. Жакшы, анан бизден көрүүчүлөрдөн да эсиңизге келип атат. Алия азамат экенсиң, сага ийгилик каалайм деп буйрса. Азыркы тапта чынында эле ишкер айымдар көп болуп атат. Мына ошондой ишкер айымдар көп болсун. Албетте үй бүлөсүн дагы караган, өз ишине дагы так. Мына биздин коногубузда жаш болсо дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишип атыптыр. Сизге терең ыраазычылык. Анан биздин көрүүчүлөрүбүзгө болгон өзүңүздүн ой пикириңиз. Сиздерге дагы чоң рахмат чакырганыңыздарга. Бардыгыңыздарга Биздин жалпы эле ушул жолукчан айымдарга, ошондой эле мындай дагы айымдарга бизге чакырабыз. Ванила дреске чакырып өттү. Терең ыраазычылык билдиребиз дагы, ийгиликтер коштосун. Рахмат. Буйрса, мен деген брендтердин бири болсун. Биз дагы дайым сиздер менен кызматташып, биргеликте бололу. Биз анда программабызды улайбыз. Бүгүн темабызды эске салалы, тойго даярдык дегеле, ошол тойго кетип атканда айымдар канча акча сарптайт, эмнелер керектелет деген теманын алкагында сүйлөшүп жаткан чагыбыз СМС билдирүүңүздөрдү узатыңыздар деп эле келатабыз. Буюрса мына экинчи коногубуз дагы босогобузда турат, босогодо тургузбай, анда экинчи коногубуз менен дагы маегибизди улайлы. Анда ага чейин биз балким сюжетке же болбосо жагымдуу клипке кезекти берсек.